السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكرما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Мәжри тафаккур. Кантип ойлонуу боюнча же болсо фикир кандай жолдор менен жүрөт, ошолор боюнча сөз кылабыз кечеги сабакта. Эмнелер боюнча ойлонуш керек, кантип ойлонуш керек, ошолордун бир экөөсүн айткылай, күнөөлөр боюнча. Анан күнөө дегенде ошол Аллах Таала кантип каршы чыгып жатасың сен, ошолор боюнча ойлонуу, Андан кийин ар бир дене мүчөнүн, ар бир кыймылдын ошолорго көңүл буруу. Андан кийин таат, Аллах Таалага кантип ибадат кылуу. Кайсыл амалдар менен, кайсыл дене мүчө менен же болсо кандай кыймылдар менен же кайсыл дене мүчө менен Аллах Таалага кантип ибадат кылуу боюнча ойлонот. Ошого аракет жасоо деп айтып. Эми үчүнчү нерсе боюнча айтабыз. Кеч эң мындай көп ойлоно турган нерсе көп, бирок ошолорду мына камтый турган же эң мындай көзгө көрүнө тургандарынан 6 деп айттык, биздин деңгээлдегилерге. Ал эми уже башка адамдар болса, же болсо чоңураак деңгээлде окуп жаткан адамдар болса, аларга өзгөчө маселелер бар дегендей кыскасы. Үчүнчүсү as-sifatu muhlikatu allati mahalluha al-qalb. Жүрөктүн сыпаттары туугандар. Адамды мухлик, жок кыла турган, же болсо адамды Аллахтан алыстата турган жүрөктө сыфаттар бар туугандар. Ошол сыфаттардан оолак болуу, ошолор боюнча ойлонуу. Же болбосо адамды жакшылыкка жеткире турган сыфаттар бар. Иншалла бул боюнча келет. Эми ошол жүрөктөгү адамга зыян берүүчү сыфаттар. Биз билебиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне? Адамда ушундай бир эт бар, ошол оңолсо адам оңолот, ал бузулса адам бузулат деген мааниде хадис келет. Ал жүрөк эмеспи деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтат. Эми ошол жүрөктөгү нерсе, эгер биологиялык жактан ооруса, мисалга жүрөк оорусу менен ооруса, аны уже медицина карайт туугандар. Ал эми жок, биз айтып жаткан нерсе руханий оору да, руханий оорулар. Бул руханий оорулар кандай десе, мисалга шахватыны күчөйт. Адамда шахват деген нерсе болот. Шахват дегени бир нерсеге сен өзгөчө кызыгасың да, ошондон рахаттанасың. Ошондон сен ошону менен сен өзүңдү бактылуу сезесиң да, ушул нерсени шахват деп коет туугандар. Ошого кызыгат адам баласычы. Ар кимдики ар кандай. Кээ бирөөлөргө акчага шахват бар, кээ бир эркектер мисалы аялдарга шахват бар, кээ бирөөлөргө эркектерге шахват бар, кээ бирөөлөргө окууга шахват бар, кээ бирөөлөргө ушундай. Бирөөлөрдүн шахваты жакшы нерсеге, бирок адатан адамдардын шахваты, бул шахват деген нерсе токтобойт да, наржакара өтүп кете берет, Ошол нафсинин бир бөлүгү да бул шахватчы. Ошол Пайгамбар айтат да, адам баласыга бир тоодой алтын болсо, дагы бир алтын болгону, дагы бир тоо алтын болгону каалайт деп. Ошол сыяктуу да, бул нерсе эмне? Анча бул дүйнөдө аны тойгуза турган, шахватты кандыра турган нерсе жок туугандар. Нерсе жок дегенден максат, бул дүйнөдөгү нерселерге шахват канчалык аракет кылбасын, канбайт туугандар. Ошол оору жүрөктө, сенин жүрөгүң Аллах Тааладан башка нерсеге шахваттанса, бул оору туугандар. Биле берейли, жүрөгүбүздө Аллах Тааладан башка нерсеге шахват болсо, ушул нерсе оору. Мейли ал сенин күйөөңө, аялыңа же башка нерсеге болсун. Бирок шахватты айырмалап билиш керек да туугандар. Жүрөктөгү шахват менен анан жөн баягы табияттагы нерсе. Ушуга көңүл буруңуздар. Жүрөктөгү нерсе, анан табияттагы нерсе. Туура табияттагы нерсе адатан жүрөккө таасирин тийгизет туугандар. Бирок ал нерсе табигый эле нерсе болот дагы. Алнын аламаты ушундай, ал табигый эле нерсе болуп, сени Аллах Таала менен байланыштан, Аллах Таала жакындоону тоспойт. Эгерде жок, бул нерсенин баардыгы арам, баардыгы туура эмес десең, жок, болбой калат. Шахват ошондуктан ушинтип караганыбыз бизге эме жакшыраак болот. Неге дегенде, олиялар дагы, сахабалар дагы, пайгамбарыбыз дагы мисалга аял менен болгон, туурабы туугандар? Же болбосо алар деле тамак жеген, тамакты деле жакшы көрүп жеген, мисалга алганда, туурабы? Баягы пайгамбарыбыз кээде сүттү өтө жакшы көрүшөт, пайгамбар сүттү жакшы көрөт экен, ошол сүткө болгон каалоодун күчтүүлүгү. Мындайча айткандачы, бирок ал табигый нерсе. Же болбосо Аллах Таала менен болгон байланыштан тоспойт да.
Бирок биздин шахваттар тосуп коюп жатат да, ошо биздин шахваттар жүрөккө кирип кеткенчи. Кыскасы, вал гадап жинденүү. Өзгөчө кыргыздар туугандар. Биздин каныбыз мындай кайнап келет, ысуу келет, мындай ысык кандуу деп коет биздичи. Биз тез эле урушуп кетебиз, тез эле эме болуп кетебизчи. Ошого жинденип кетебиз, нервтенип кетебиз, тез эле урушуп баштайт. Мисалы эркектер өзүнчө, аялдар сүйлөнүп баштайт, жаман көрүп баштайт жана. Ошондуктан адам эмне могул эме жинденүү, өтө тез жинденүү жакшы эмес. Жинденүүнүн 4 түрүнү айтат алымдарыбызчы. Жини тез келип, жини өтө секин, акырын кеткен эң жаман жинденүү ушул дейт. Андан экинчи түрү бар. Жини тез келет, бирок тез эле кетет. Ушул мындай экинчи, үчүнчү орунда даражадагы адамдар. Же болсо мындай баягы жамандык жактан, биринчи орундагысы жаңы тез келип туруп, секин кетет да, вообще жини койчу көрбөйт. Ушундай адамдар бар жашоодо, Анан үчүнчү түрдөгүлөр кандай десе, мунун жини акырын келет, бирок акырын кетет. Булардан ушул экинчи, үчүнчү даражадагы мындай жаман жиндердин арасына кошулат. Ал эми эң жакшы жин кандай десе, баягы жиндин келүүсү, ачуунун келүүсү, бизде кыргызча жин деп коебуз. Ачуунун келүүсү кыскасы кыргызчасы. Ачуунун келүүсү эң жакшы кайсы десе, акырын келип, тез эле кетип калган ушул жакшы дейт да. Адам өзүбүзгө өзүбүз жакшы оорлоштурабыз адам баласычы. Жөн эле бир болор болбос нерсе капа болобуз, болор болбос нерсе ачуубуз келет, болор болбос нерсеге бирөө менен урушабыз ушундай да. Ошону жөн эле таштап коюп, жөн эле бир сөз үчүн, жөн эле бир болбогон бир тез эле жок болуп кетүүчү нерсе үчүн адамдар бири-бирин өлтүргөнгө чейин барат, адамдар бири-бири менен капа болуп тууганчылыкты үзгөнгө чейин барат да. Ошондуктан адам колдон келгенче эле аракет кылыш керек, ошол тезирээк мындай бат ачууланып кетириш керек. Адам табияттан ачууланат туугандар, билебиз, пайгамбардын хадисинде айтат, эгер адам тез ачууланып, ачуусу кетпей койсо, бул адам эшек дейт. Эшек деген да ушундай, эшек бир жиникесе өзүнү койчу көрбөйт да. Анан канчалык бир жаман иш болуп жатса да, канчалык бир исламга туура келбеген, же болбосо биздин адеп акылга туура келбеген, адамдык касиетке туура келбеген, адамдык этикага туура келбеген нерсе болуп жатса да, ошогодан жинин келбесе, бул дагы эшек сыяктуу да. Неге эшекти да ура берсең да, эшекке эч нерсе кылсаң да кээде жини келбей тура берет алчы. Чыдаапчы. Ошондой бул кыскасы. Ошондуктан ачуунун келүүсү, ачуу менен көп жүрүү, ачууга алдыруу бул эмне? Жаман сыфаттардан, жүрөктүн жаман сыфаттарынан туугандар. Адам ачууга келгенде өзүнүн акылын жоготот, билебиз, Ошондуктан адам өзүнүн ачууга келтире турган нерселерин алыс жүрүш керек. Анан ачууланбаш керек. Адам ошондуктан мындай кругозорду кенен коюш керек да. Кругозор кенен коюш керек. Мисалы, жаш балдар бирөөгө сен жинди десең, ал да жинденип туруп ыйлайт да. Сен да жинди дейт. Мисалга, десатта көрөбүз, же болбосо көчөдө балдар ойноп жатканда көрөбүз го. Тентексиң десе, беркис жинни келип, сен тентексиң, анан кийин башталатчы. Жөн эле сөз алчы. Тентексиң десе, сен да кайтарып тентексиң деп кой. Же болбосо мисалы, катындардын ортосунда көп болот. Башка сулуу экен десе, сен мени сулуу дебедиң деп капа болот да. Сөз ал, жөн эле сөз мисалга алганда, бирок туура ал сөздүн ичинде артында дагы бир нерселер бар. Айтайын дегеним, ошого жиниңди келтирип, сен ал нерседен да чоң бир нерсени чыгарып, бир зыяндарга алып барууң жакшы эмес да булчу. Бул адамдык касиетке, шариятта талап кылынган адеп акылакка жатпайт туугандар. Ошондуктан сөзгө, моундай нерселерге алданбаш керек адамчы. Балким туура нерсе айтылып жаткандыр. Балким сен өзүң жаман болгондуктан ошол сөз туура эмес кабыл кылып жаткандырсың. Мисалы да туурабы? Кээ бирөөлөргө Куран окуй албайт экенсиң, же болбосо кээ бирөөлөргө могу нерсени ката айтып жатасың деп айтсаң, илим маселесиндечи, тез эле капа болуп калат да, жини келип, уже сага душман болуп калат ал адамчы. Эми сен окугансың, же болбосо кээ бир нерселерди билесиң да, анан ошол китептен көргөндөрүң, билгендериңди айтып, могу нерсе мындай эмес, мындай болуш керек эде, могу китепте мындай деп келет эде деп айтсаң, тез эле капа болуп калып, сага тез эле душмандык артып кетет да. Сен ойлонуп көр, айтып жаткан сөз балким туурадыр. Китептен карадыр, ал өзүнүн оюн айтпай жатат, китептен деп айтты го. Айрыкча шарият маселесинде. Сен ката экен десе, ката болсоң моюнга алганды билиш керек адамчы. Ага сен жинденип, ага душман болуп, ага мен өмүр бою капаланышып, душмандашып өткөнгөндөн көрө, сен ошол ката болсо моюнга ал ошонучу. Туура эмес болсо, туура эмес деп бил. Эгерде туура эмес болсо, тигин айтып жаткан сөзү, анда сен өзүңө уверенсиң да. Неге ал сөзгө капа болосуң? Мисалга сен бирөө жинни де, сен ага неге сөз кайтарып урушасың? Сен жиннисиңби? Жин эмесиң, билесиң өзүңдүн акыл эсиң жайында экендигин. Анан неге ал сөзгө капа болуп жатасың? Жана башка ушундай,
Ушундай маселелер. Кыскасы, вал бухул. Бухулдуктан жүрөктүн жаман сыфаттарынан эми ушундай адам, биз ушундай өз негизи адам баласы эле ушундайбыз да, эч нерсе бергибиз келбейт да. Үйдө ушунча нерсебиз бар, иштетпейбиз ham, эч бир пайдасы ham жок, зыяны да жок. Наоборот, бирөө көрүп койсок пайдалуу нерсе да, ошону да бербейбиз да, Бул караңыз, адамдын табияты да, жаш баланын колундагы нерсе жаш балага бир нерсесин кайтарып ала албайсың да. Адатанчы, нерсени койсоң кайтарып албайсың. Телефон берсең кайтарып алыш азап да. Илайт башка нерсе болот, жана башка дегендейчи. Башка бир акча берсең же башка бир нерсе берип койсоң, ал өзүнүкү кылып алат да. Тез элечи. Неге жаш баланын көрүңүз табиятына канга өтүп кеткен да, биздин немечи. Өзүңдүн балаңдыкын ошондой кылып көр же болсо кыскасы. Канда бар нерсе да, канга өтүп кеткен ушунча деңгээлдечи. Билебиз туугандар, биология боюнча айтылат да туугандар. Жашоодо деле билебиз, ата эненин сыфаты балага өтөт. Ошондуктан бизде китепте айтат, эгерде аялы жинди болсо, же болсо акмак болсо деп айтат. Ачык айтат да, ушундай акмак болсо. Акмак деген ким десе, акыл иштебеген, баягындай чүч тийбей турган адамдар бар го. Ошол сыяктуу да. Канча түшүндүрсөң ham түшүнбөйт да маселелерчи. Өз негизи баарыбыз эле акмакпыз негизичи. Кыскасы, бирок акмактардын даражасы бизме бир аз азыраак болсок, бирөөлөр кичине көбүрөөк да. Ошондой акмактар аялы болсо, эме дейт, баласыны ошол аялы менен бала көрүү ага милдеттүү эмес дейт да. Балалуу болуш милдеттүү эмес дейт. Мындайча айтканда, баягы аялдын акысы бар да, төшөк маселесинде. Ошол акы түшүрсө болот деген сыяктуу сөз айтат туугандар. Башка экинчи маселе, эгер балалуу болуп калса, башка энеге берип тарбиялап, башка энени эмиздирсе болот деп айтат. Эч бир себепсиз эле баягы энени эмиздирбей, атага айтат да, бул ата маселеси. Өзүнүн аялыга баласын эмиздирбей туруп, башка бирөөгө эмиздирсе болот дейт. Неге десе, анткени сүттөн эме эненин сүтүнөн балага ошол акмакчылык, ошол туура эмес сыфаттар өтүп калыш коркунучу болгондуктан дейт. Бул жөн эле жашоодогу нерсе, биз могу атасыга окшош экен, сүйдөгөнү, басканы, турганы, кепетеси деп айтабыз го, Ушундай экен деп айтабыз да бизчи. Эми башка сыфаттар деле ушундай өтүп кетет адамгачы. Сиз өзүңүз мындай болуп жүрсөңүз, балаңыздан деле ошол нерсени көрөсүз. Кыргыздар бекер айткан эмес, уяда эмне көрсөң, учканда ошону аласың. Сен үйүңдө кантип жашайсың? Балаң деле эртең ошол жашоо менен жашайт. Сен кедейлерди ойлоносуң, өзү адатан эмелер болуш ушундай да. Неге кедейдин байлары кедей боюнча калат, байдын балдары бай боюнча кетет көбүнчөсү. Неге дегенде, алардын ой жүгүртүш, акча табыш боюнча, акча боюнча ойлонгондору өзгөчө да. Биз кедейлер ойлонобуз да, арзан, анан эптеп эле жашаганды ушундай кылып ойлонобуз да. Баягы мисал айтып берейин да туугандар. Мен өзүм башымдан өткөн мисал айтып берейин. Баарыбыз кедейбиз да, кыскасы. Бирде Кара Балтада окуп жүргөнүмдө 2016-2017 жылдар жөтөлүп баштадым да. Жөтөлүп баштап ооруп больницага бардым. Больницага барсам, эми студентмин да. Анан 500 сомго дары жазып бергенчи. Эми мен эконом кылам деп, ошол 500 сомду дары албадым. Эч нерсе албай, жөн эле эми өзүм ысык карабайм, бутумду жылуу карабайм, ушундай кылам деп туруп дары албадым да. Кийин оорум күчөп кетип, 50 000 сомго түшкөнмүн да. 500 сомго дары албастан 50 000 сомго дарыга түшкөнмүн да. Ал эми акча ата энемден кеткен туура. Бирок айтайын дегеним, биздин кедейлердин ой жүгүртүшү ушундай да. Сен ошол жерде 500 сом менен лечениеңди бүтүргөнгө 50 000 сомдон кутулат эдең да. Туура чөнтөгө калат эде деген, мындайча айтканда, ата энең чөнтөгө калат эде деген сөз да. Негизи эле биз ушинтип ойлонобуз туугандар, Ошого ой жүгүртүштү адам өзгөртүш керек. Адам адатан мынау физикалык кыймыл аракеттери адамга аз эле таасир берет туугандар. Бай бол, кедей бол же бактылуу, бактысыз болгондугуначы. Адамдын ою оңолсо, ошо пайгамбар айтпады, жүрөгү оңолсо, сен оңолосуң да, бактылуу, бактысыз ошондон. Оюң өзгөрсө, сен байлар да ойлонуп, акча табуу жолу менен ойлонсоң, бай болосуң, миллионер болосуң, миллиардер болосуңчу. Болбосо башка адам менен сенин айырмаң жок да, башкаларда деле 2 кол бар, сенде деле 2 колуң бар, балким сеники көбүрөөктүр. Башкалар 1,5 метр болсо, сен 1,60-тырсың, 10 сантиметрге көбүрөөк денең бар. Же колуң узунураак, же күчүң көбүрөөктүр, же болбосо бир ашча жериң бардыр, 6 колуң бардыр, 6 манжаңсың, мисалы да. Бирок сен кедейсиң, ал бай да. Неге? Анткени, значит, дене мүчөдө эмес да адамдын бай кедей болуп же бактылуу болушучу. Эмнеде? Жүрөктө, анан ой жүгүртүү, акыл калчууда.
Акылыңыз кантип калчап, ошол акыл менен сиз кантип акча тапканды, кантип бактылуу болгонду, кантип Аллах Таала жакындаганды, кантип бул дүйнөдө пайдалуу жашап кеткенди, кантип сооп тапканды, кантип олия болгонду, алым болгонду, кантип балаңызды макул өзүңүз жетишпей калсаңыз, кантип балаңызды алым кылам, кары кылам деп ойлонсоңуз, балаңызды эрте бүт күн алым кары кыласыз туугандар. Абу Ханифа радыйаллаху анхунун Абу Ханифа болуп калды. Ол ата-энесин билесиздерби кандай таква болгонун? Абу Ханифа радыйаллаху ата-энеси өмүрүндө бир арам нерсе жебеген адамдар да. Энеси өмүрүндө бир арам нерсени кармабаган адам. Кармабаган, ушакты башы сүйлөгөн эмес. Билебиз го, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун кайнатасы, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун атасы Нуъманга эмени берип жатып, Нуъман дейм да, кыскасы. Кызыны берип жатып, эмне дейт? Көр, сүйлөбөйт, кулак укпайт, колу кармайт, буту баспайт деп берет. Алардын мааниси эмне десе, бир да күнөө кылган эмес да. Үйүндө эмне бекем сактаган. Эми андай адам болуш үчүн дагы олор тарбиялаганда ата-эне болот да. Мындайча айтканда, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун ата-энеси эмелери өтө күчтүү адамдар болгон да. Ошого биз мисалга биздин балдарыбыз же болсо биздин неберелерибиз чоң алым кары болуп калыштары мүмкүн. Мүмкүн да, бул мүмкүн, шак бирокчу. Кыскасы, анан азыртан сиз аракет кылсаңыз, балаңызга азыртан тарбия берип, ошол туура ойлонгонду үйрөтүп, туура жашооду, туура сыфаттарды берип үйрөтсөңүз, балаңыз кийин балдарга өткөзсө, иншалла 1-2-3 поколенияден кийин же 3-4 поколение эми Аллахтын каалоосу ал жагын эч ким билбейт. Кыскасы, бир убакыттын келиси менен ошондой Абу Ханифа радыйаллаху анхудай адамдар жетилип чыгат. Эгерде Абу Ханифа радыйаллаху анхудай жанында достор болсо, албетте, ата-энеси Абу Ханифа радыйаллаху анхудай болсо, эми Абу Ханифа радыйаллаху анхудай алым келбесе керек кыяматка чейин, бирок эми ошонун бир шакирттерине же болсо бир 1000ден бири же миллиондон бири болуп калат иншалла. Болгону азыртан аракет кылыш керек да. Ал-бухул, адам баягы ичи тар адам болгон жакшы эмес туугандар. Sen için kee bir adamlar var, özünün daha neme kızganak da, akçasını başka nerselerince, narvani paypağı alıp kiyo al, desen elin aldığında, oşo jırtık paypağı menen, jırtık şımı menen, jırtık topusu menen, ya olsa jırtık oromolu menen, eski bay küme kuyup kalgan, bu takvaçılık emes tuğanlar. Sizge eğer Allah Teala ilim bergen bolsa, siz de adamlar sizde İslam dep көрөт да көбүнчөсүчү. Ошондуктан сиз исламды уят кылып башыңыз керек бир четиненчи. Ошого мындай жараштуу дан кийим кийиш керек адамчы. Кийим кийеткенде эле баардын сиз умар эмессиз, 40 жериңизден эме боло турганчы. Меде жамаачы боло турган, жамак боло турган умар эмессиз. Ал умардан 40 жамаачы болсодан ал умар иде. Ал умардын кийими ага адамдарга эме эмес эди. Мындай көзгө көрүнө турган нерсе эмес, негеден умарлар нурдуу болгондуктан, сүрдүү болгондуктан ал кийимиге эч ким карай албайт эмеди да данынчы. Ошого сиз умарда өзүңүз теңеңиз, ошого баягында жараштуу мындай туура келген кийимдерден кийиш керек адамчы. Ал жагда караңыздар. Өзүңүздөн, балдардан, өзүңүздүн күйөөңүздөн эмеден өтө кызганып, ич тардык кылган жакшы эмес туугандар, андай нерсе болуш керек. Wal kibir, tekeberlenүү жүрөктүн ооруларынан билебиз, wal ujub, өзгө өзү таң калуу, мен бу кетмин депчи. Мен түш көрүп баштадым, пайгамбарыбызды көрүп баштадым, мен асманда учуп баштадым, же чөнтөктөн акча чыгарып баштадым. Олия болуп калсаң дагы өзүң таң бербегин эч качан. Сен өзүң таң бере турган же өзүң эме кыла тургандай, өзүң менен мактана тургандай эч ким эмесиң, баардык нерсе Аллахтан. Вария, эл көрсүн үчүн амал кылуу. Чоң проблемабыз, эл көрсүн үчүн амал кылуу. Вал хасад, көрө албастык. Жаман нерсе, көрө албастык. Адамдын негизинде табиятында көрө албастык бар туугандар. Бирок ошол көрө албастык амал жүзүгө ашып кетүүдөн сактаныш керек адамчы. Анан бул көрө албастык жүрөктүн тардыгынан. Сен адамдарга жакшылык каалабаганыңдан да. Көрө албастык жакшы нерселик болот да адаттанчы. Бирөө машина алып, сонун үйлөрдү алып ме кылса, машинасы күйүп кетсе экен деп ичинде ойлор болот го. Зачем ал нерсени? Болуп кетсин, мусулман го, сенин айылдашың го, сенин эжең го, же абысының го, же бир туугандарың болуп кетсин. Сен дагы бол.
Бирөө алым болуп, бирөөнүн баласы алым болуп кетти, сеники болбой калды. Хасат кыласың, ушунун баласы өлүп калса экен, же алкаш болуп кетсе экен депчи. Боло берсин, айылыңа пайдасы тиет го, мусулмандарга пайдасы тиет го. Бирөө Куран жаттаса сен жаттай албай калдың да. Анан ушул ооруп калса экен, мен жетип алсам же мындай болгон көрө албас, болбойт бугандар, көрө албас. Ар бир нерседе, байлыкта болсун, сыфаттарда болсун, эч кандай айырмасы жок, көрө албас болот. Васу улган. Анан эмне? Жаман ойлонуу. Ар бир нерсеге жаман ойлоно бербеш керек тугандар. Бир нерсени көрсөң эле, мисалга бир шишени көрсөң эле жаман ойлонуп, ушулар арак ичет экен депчи. Мисалы өзүм башынан өткөн окуяны айтып берейин, балким сиздерге пайдалуу болоттур. Бир жолу үйгө келсем, медреседе окуйт элем ал учурда. Үйгө келсем, үйдө эките арак турат да. Бирок үйдө алхамдулилла атамдагы бир туугандарымдан эч ким арак ичпейт. Мен жиним келди ананчы. Неге үйдө арак ичип турат? Ким келсе, өзүңөр ичпесеңер да неге бирөөлөргө иштиресиңер үйдө деп жиним келди. Сала такпасың да. Анан кечкурун эшикке алып чыгып мусорго ыргытып жибердимчи. Мен кымбатырактардан экен, сыртка алып чыгып ыргытып жибердим. Анан эртеге саар менен канама эртеге арак деп үйдөгүлөр сурайт да. Чоң байкем, энем бар эди, энем сурайт. Анан не кыласыздар? Мен айттым да, не кыласыздар? Ыргытып бердим аны депчи. Мен кыйын болдум да, эми өзүнчө жакшылык иш кылдым да. Анан айтат, неге ыргытасың аны депчи. Мен айтам буларга, не кыласыңар аны депчи. Алар, муну биз уйга берип жатабыз, уйду дарылап жатабыз, неге сен аны ыргытасың деп айтат да. Көрдүңүздөр, ошого ар бир нерсеге жаман ой ойлонгон болбойт да. Кээде туура бул сага ошондой ой, бирок анын артында сен не бар экенин билбейсиң да, Уйларды арак менен дарыласа болот тугандар. Уйлар адалдан ичсин деген жери жок тугандар, Дары катары уйларга, жаныбарларга арак-парак берип, ушундай нерсе менен дарыласа болот тугандар. Же башка мисал айтайын тугандар. Бир адам мечиттин имамы, мечиттин имамы дейм да, бир айылда, алдын кезде айылдар кичине эле болгон, сөздөр тез эле аякпайга тараган билебиз, Азыр деле тез эле тарайт да, көбүнчө аялдарда билесиздер, аялдар бар жакта эмеси бар, антени бар, табып турат дегенде. Кыскасы, ошол адам өлсө, жаназасыга кошуна айыл келет даган, өзүнүн айылынан эч ким келбейт да. Анан кийин сурайт адамдардан, неге жаназасыга келбейсиңер? Кошуна айылда келбейт экен, кечиресиздер. Жаназасына эч ким келбейт ошол адамгачы. Анан адамдардан сурайт, неге келбейсиңер? Десе, бул адам күнүгө кеч зына кылат, күнүгө арак ичет. Вообще мечитте намаз окуйт. Намаз окуйм деп айтат, бирок вообще намаз окуйт. Бул адамдын намазыны биз көргөн эмеспиз өмүрүбүздө. Мечитке өмүр бою каттаган эмес, биздин мечитке келген эмес айтат да. Анан кошуна айылдагылар кабар берет. Кошуна айылдагыларга келгиле намаз окугула. Могу жаназасыга келип койгула. Десе, кошуна айылдын баардыгы көчүп келет. Анан сурайт таң калып, не болду? Могул айылдан баардыгы жаман көрөт экен. Муну зынакор, арак ичет, намазга өмүр бою мечитке барган эмес, вообще намазга каттаган эмес деп айтат. Неге ушундай? Ушулар ушинтип айтты, силер болсоң, бул адам биздин эң такуу адамыбыз. Кошуна айылдын адамдары айтат да, бул өлүп калган адам биздин эң такуу адамыбыз, биздин мечиттин имамы, мечитте адамдарды жакшылыкка чакырган ушул деп айтат. Анан зынакор экен го, күнүгө кыздар менен күнүгө кечине баягы зынакорлорду үйгө алып кетет экен го, арактарды магазиндерден сатып алат экен го, ушундай десе аялынан сурайт. Бул да кандай болот? Эч ким билбейт да кечине болгонун, Аял айтат, туура, кечинде бул баягы зынакор аялдарды же ошолорду алып келет эле үйгө. Бирок алып келгенде аларга түнү менен дават кылып, аларды ошол зынадан кайтканын, зынадан таштагын, мен сага жардам берейин деп, ошентип аларга биз ушинтип дават кылат элек дейт. Анан арактарды магазиндерден сатып алганы неге десе, ошол арактарды мен сатып алып сындырып таштайын, башкалар алып ичкенден көрө деп туруп ошентип сындырат эле, өзү ичпейт эле деп. Анан адамдар жаназасына келип баштайт да. Көрдүңүзбү? Сыртынан сизге ушундай көрүнүшү мүмкүн да. Айтайын дегеним, караңыз, эми ойлойсуң да, түндө бирөө көчөдө баягындай өзүнүн денесин саткан кыздарды таанысаң мисалы да, же болбосо көчөдө ошондой бир белгилүү орундар бар, билебиз, Ошондой жерде бирөө ошонун бирөөсүн алып кетип жатса, ойлойсуң, эми зына кылат окшойт депчи, түндө тем более. Арак сатып алып жатса, эмне деп ойлойсуң ананчы? Мечитке каттабай төрткө башка жактарда жүрсө, эмне деп ойлойсуң анан? Бирок ошондой ой кетпеш үчүн адам эмне жакшы ойго буруп коюш керек, бул мындай жакшы иш кылат экен, дават кылат окшойт же, мындай кылат окшойт деп жакшы ойдо болгон жакшы тугандар.
Канчалык жаман сенде күмөн болбосун, жакшы ойго ойлонуп коюу жакшы туугандар. Жакшы нерсечи. Бул адамдын жакшылыгынан даллатылат негизиненчи. Адамдын жакшы экендигинен даллатылат. Пайгамбарыбыз боюнча жаман ойлонгон такыр болбойт туугандар. Сахабалар боюнча, аалымдар боюнча жаман ойлонгон болбойт. Абу Ханифа билбейт окшойт эле ушул маселени деп. Сен каяктан ойлоп жатасың ал нерсени сен? Кичине башың барбы? Сен билесиң да Абу Ханифа билбей калабы? Ойлонуп көрсөң, сен билесиң да Абу Ханифа да билбей калабы? Сен аны караган, анан өзүңдү караган да. Кызык маселе, Ошого этаат болуш керек. Пайгамбарыбыз боюнча Айша энебизге 8 жашында үйлөнүптүр. 9 жашында үйлөнүптүр. Жаман жаш кыздар жакшы көрөт. Шахват үчүн. Сен башың барбы? Каяктан айтып жатасың бул сөздөрдү? Билесиңби, диндин 3төн 1 Айша энебизден көчүрүлгөн билесиңби? Ошол өкүм Аллах Таала тараптан болгонун билесиңби сен? Билбейсиң да. Анан эмнеге антип ойлоносуң? Каяктан ал ойлонуп жатасың сен? Этаат болуш керек адам, 12 аял болгон экен, катын поз болгон экен. Сен башың барып, каяктан ойлонуп жатасың сен? Жана башка, Ошого пайгамбарыбыз боюнча жаман ойлонуу бул сенин өлгөнүңдүн белгиси. Ошондо эгер ошол оюң ойлоно берсең барып, сени өлүмгө алып барат. Өлүмгө алып барат деген жүрөктүн өлүмүнө алып барат. Аллахтан алыстап, кафир болуп, алкаш болуп, же болбосо бир жаман бир шайтан болуп калышың эч нерсе эмес туугандар. Пайгамбарыбыз боюнча, сахабалар боюнча, аалымдар боюнча жаман ойлоодон сактаныш керек адам. Мейли канчалык сыртынан даллат болбосун, канчалык адамдар айтпасын, сен ол сүйлөө биякта турсун. Айтуу, аны жайылтуу, сүрөттөргө, видеолорго чыгарып, кино тартуу, андайдар биякта турсун. Ойлонуу, жөн эле ойлонуу болбойт. Пайгамбарыбыз боюнча жаман ойлонуу, сахабалар боюнча, аалымдар боюнча, олиялар боюнча жаман ойлонуу болбойт. Такыр болбойт. Эгер сен биле берген, ушулар боюнча жаман оюң кетип жатса, сен өзүң жамансың. Ошол себептен ушундай ойлоносуң. Бизде айтабыз го, ууру эмне дейт де, бизде бир сөз бар кыргызча. Ууру өзүн ууру ойлойт. Өзүн туура ойлойт дейсизби? Ууру өзүн ууру ойлойт. Ошол сыяктуу сөз, ууру өзүнү, жок, экинчи нерсе да. Ууру башканыдан ууру ойлойт, тууру башканыдан туура ойлойт деген ушул сыяктуу сөз. Маанисичи? Ууру башканда өзүндө уурдай көрөт да. Баягы адатан зына менен жүргөн адамдар башкаларды да зынакор деп ойлойчу. Баягы алкаштар айтат го, арак ичип эме кылгандарчы, кантип арак ичпеген эркек болсун деп айтат да. Бардык арак ичет деп ойлойт аларчы. Кантип арак ичпеген эркек болсун деп ушинтип айтатчы. Ошондой эле уурулардан, ушундай зынакорлордон башкалар зынакор катары көрөт. Туугандар, ошого өз зына кылган адам башкалардан зынасынан шектенет. Баягындай өз туура жолдо жүрбөгөн аялдан күйөөсүнөн шектенетчи. Ошондой эле күйөөлөрдөн өз туура жолдо жүрбөй аялына шектенип баштайтчы. Ушундай сөздөр бар. Булар бекеринен айтылган эмес туугандар. Ата бабаларыбыз, кыргыздар билесиздер, сахабалардын заманында эле мусулман болгонбуз бизчи. Мусулманчылыкты башка мамлекеттерде урушуп, баягындай ошол убакта эми арабтар болуп турганда, мусулмандар ислам динин жайган, жихад кылганчы. Биз урушпастан жөн кабыл кылганбыз туугандар. Ошол себептен биздин ата бабаларыбыз алдыңкы кезде эң чоң аалымдар ислам дининде. Эң чоң аалымдар ошол эми биздин урпактар айтабыз билбейм, кысасы ар ким талашат. Ошол эме кылбайлы Орто Азиядан чыккан. Мейли кыргыз болсун же өзбек болсун же башка улут болсун айырмасы жок. Ошол Орто Азиядан чыккан туугандар. Мисалга имам Маргынанын китеби Курандан кийин эң фыкh боюнча эң күчтүү китеп Хидая китеби. Самаркандидин Танбихил Гафилин, имам Бухаринин Сахih Бухари китеби, имам Тирмизи, бизден Тирмиз деген эми алдыңкы кезде ушундай болгон, азыркы кезде жок алчы. Абу Хафс Кабир, Кади Хан, имам Сирадждин Оши, акыйда боюнча дүйнөгө белгилүү аалымдарданчы. Жана башка ушундай толгон токой аалымдар бар. Имам Сарахси өзгөндө азыркыга чейин эме мүрзөсү бар туугандар. Имам Маргынаны төрөлүп өскөн үй Баткенде дейт. Мен бирде эмесин көргөнмүн, Баткенден чыккан деп айтатчы. Кыскасы. Ошолор кыскасы айтайын дегеним биздин ата бабаларыбыз ушундай ислам динини бизге жыйнап, эң жакшы сыпаттарды, эң жакшы маселелерди макал кылып, же ушундай бандай эмес сөздөр деп койт да.
акыл насаат сөздөр катары жыйнап жазып койгон да. Макалдары ошон үчүн макал окуган, акыл насаат китептерин окуган же болбосо ошондой маанидеги сөздөрдү окуган адамга үлгү насаат берет туугандар. Эгер түшүнүп окусаң да, түшүнбөй окусаң, анын эч кандай пайдасы тибейт. Жана башка туугандар. Жаман ойдон сактаныш керек, кыскасычы. Муну боюнча сөз кылсак өтө көп болуп кетет. Андан кийин гофл, адам капилетте жүрө бербеш керек. Капилет бул жүрөктүн оорусу. Сен төлкө бирөө айтса бияка беришип кетесиң, бирөө мына кылса ошону гана кыласың, мындай өзүң ойлон, өзүң аяк карачы, Ой, гурур, өзүгө өзү ыраазы болуу, мындай бой көтөрүү, жана башка ушул сыяктуу башка сыфаттар туугандар. Ушул сыфаттардын баардыгын адам жок кылганга ойлонуш керек. Мисалга, күнүгө ойлонуңуз, сизде кандай сыфат бар? Кайсы жерде сиз рия кылып өзүңүз көргөзүп жатасыз? Мисалы, элдин алдыга чыкканда мынтип сүйлөгөн каалап жатасыз, же болбосо мына кылган, ошолор баардыгына көңүл буруш керек. Ошондуктан дейт, өзүнү тарбиялаш келген адамдар базарда отун көтөрсүн дейт да. Бул эми алдыңкы сөз туугандар. Алдыңкы сөз бул деген эмне? Базарда эң бир баягындай жумуштарды бир кылыш керек адамчы. Парс жумуштар бар, ошондуктан айтылат да туугандар. Чоң аалымдар туалет тазалайт депчи. Чоң туалетти колу менен тазалайт деп. Өткөндө Нурлуу устаз айтып чыкты, Чубак ажы, биз бирде ошол Пакистанда эдиби, Бангладеш, кысасы ошол жакта жүрсө, түндөсү туалет тазалап, үчтө деди, түндө үчтө туалет тазалап жүргөн көрдүм дедичи. Бул неге сенин сыфатыңды эме кылат да? Неге дегенде сени шакирттериң же болбосо эми сен бир президент болуп калсаң же бир чоң аалым болуп калсаң, шакирттериң о устаз же болбосо президент, депутат десе, сен өзүң мындай сезип калсаң, сен суу алайын десең, суу барып ичейин десең, же даратыңа суу кылайын десең, баардыгын шакирттериң даярдап берет. Алар да сооп алгысы келет да. Аларга да жок дей албайсың учурундачы. Анан сен уже мындай көтөрүлүп баштайсың да. Адамды канчалык мактаган сайын адам шишийт деген сыяктуу, же болбосо көтөрүлүп баштайт деген сыяктуу сөз бар. Ошол нерсени көтөрүлүп кетпеш үчүн, айчылганда тегебер болуп кетпеш үчүн, өзүңдү бир улук сезип албаш үчүн, өзүңдү баягы кудайлык деңгээлге чыгып кетпеш үчүн, арыстан алайда болуп калбаш үчүн эмне кылышың керек? Ушундай элдин эң эмеси болгон кызматтарды кылыш керек. Кылыш керек дегенде баягындай сенин өзүңдүн акыйкатың ушул деп кылышың керек да. Жок, мен муну жана кылып коеюн, эми ушуну кылыш керегим жок, сен өзүң акыйкатың ушул деп. Акыйкатың эмне десе, мен өзү ушул эле ишти кылганга татыктуумун деп ушуну кылыш керек. Умар радиаллаху анху. Кимисиң Умар? Умар бин Хаттаб кандай жумуштарды кылган эме болупчу? Эмеде? Амир болуп. Али радиаллаху анху күнүгө саар менен адамдарды үйгө артыкылат, багамдат болду деп. Өзү Амир, мындайча айтканда президент, баардыгыны жумшагыңа эме ылайыктуу болгон адам өзү баарды тыкылдатып эме кылат да. Ошого ушул нерселерге көңүл буруш керек, Бизде айрыкча Кыргызстанда туугандар. Баягы бизде алхамдулилля толеб илимдеринин баягы илим менен алек болгон устаздар деп коелу, же болбосо устазлар, кыскасы ушулар көңүл бурайлы ушул нерсегечи. Бизде Кыргызстанда өзү негизи эле илим менен алек болгон адамдардын көпчүлүгүндө кеберчилик бар. Баардыгыбыз ушуга көңүл бурайлычы. Ушул сыфатты жоготуш керек. Өзүңдү башкалардан бир өйдө көргөнгө болбойт. Сен илимиң менен башкалардан өйдө эмессиң тууганым. Аллахтын алдында илимдүүлөр өйдө деген маселе жок. Маалыматы көп адамдар, илимде дейли, маалыматы дейли. Илимдүүлөр албетте жогору, маалыматы көп адамдар эмес. Сен өзүң кара да, маалыматың барбы сенде, же илимиң барбычы? Ошол көңүл бурайлы, кыскасы. Абу Хурайра радиаллаху анху ошончолук эме болгондо, Мадина дейин да, кайсы шаардын экен унутуп жатам, кыскасы бир шаардын акими болот да. Азыркы биздин тил менен айтканда, баягы Россия Федерациясы бар, бир республиканын, Россия Федерациясынын бир республикасынын президенти, башчысы, баягы Рамзан Кадыров деген башчысы бар го, Ошол сыяктуу чоң башчы болот Абу Хурайра радиаллаху анху. Ошондо эмне кылат? Эмеге чыгарып, базарга чыгып, отун көтөрүп, элдин алдынан өтүп, отун ташып берет адамдаргачы. Же болбосо отун көтөрүп сатабы ушундай кылат. Неге дегенде, ошол учурда отун көтөрүп саткан бул эң мындай төмөнкү адамдардын иши болчу экен да. Ошого өзүнүн эмесине, нафсини тарбиялоо үчүн ушундай иштерди кылган, Жана башка туугандар, субханалла, биздики жаман көп болуп кетип жатат го. Эми ушул жаман сыфаттардын баардыгы кантип эме болот десе, капилетте калуу менен. Капилетте калуу деген сен өзүңдүн ошондой сыфаттарың бар экендиги менен алектенбестен капилеттесиң да, Ошол сыфаттарга кетирүүгө аракет жасабайсың. Жана жахил, билбейсиң. Сен ошону оңдогонду билбейсиң, же болбосо ушундай сыфат менен алектенүүнү билбейсиң, ошол себептен, Ошого адам эмне кылыш керек?
капилетте калбаш керек, жахылдыктан кутулуш керек дагы бул сыфаттар кетириш керек. Аллах Тааланын алдында сен ойлоп адам менде болгон машина, менде болгон ден соолук, менде болгончалык маалыматтар мени Аллахтын алдында бешикке киргизип коет же Аллахтын алдында бир нерсени өткөзүп коем. Жок, туугандар. Аллахтын алдында эч ким эч нерсе өткөзүп койгон эмес. Сен канча миллион жакшылык кылбагын, миллион садака кылбагын, миллион бир намаздарды окуп же бир болуп кетпеген, олия болсоң дагы, алым болуп кетсең дагы, Абу Ханифа радыйаллаху болуп кетсең дагы, Аллах Таала эч нерсе өткөзүп кое албайсың. Аллахтын алдында сен кулсуң. Ошону билейли. Анан башкалардын алдынан өзүбүздү мындай эме көтөрүү, жакшы көргөзүү же мындай башкалардан өзүбүздү өйдө коюу болбош керек эч качан. Неге дегенде сен билбейсиң бул адам даражасы Аллахтын алдында ким экенин. Бул адамдын даражасы же болсо бул адам Аллахтын алдында ким экенин билбейсиң. Сиздер өткөн окуяны айтып бердимби? Абдул Кадир, Аллах Кадир деген сөз айтып бердимби? Эсиңиздерде? Ошондой болушун сен билбейсиң, туугандар. Эстен чыгарбаш керек, туугандар. Мен деген аалымдар өмүрүнүн аягында кафир болуп өлгөндөр толтурат, туугандар. Мен деген бузуку өмүрүнө зына менен, өмүрүнө жамандык менен, Нетяху сыяктуу бузуку адамдар өмүрүнүн аягында олия болуп өткөндөр толтурат, туугандар. Ошо унутпайлы, сен шакыйксыңбы? Же болсо бактылыкка жеткен адамсыңбы? Өмүрүңдүн аягында өлгөндөн кийин билет. Даже өлүп жатканда өмүрүнүн аягында эмес, өлгөндөн кийин билет бул нерсечи. Неге дегенде жан майыттан чыккыча, кекиртиктен чыгып кеткенче адамдын амалдары кабыл боло берет. Өлүп жатканда канча адамдар шайтанга алданып калган, туугандар. Ошондуктан Аллах Тааладан дайым сурашыбыз керек. Аллах мага жакшы өлүм бергин депчи. Хуснул хатима, жакшы өлүм бергениң деп. Жакшы өлүм дегенде мен мусулман болгондо жанымды алдым. Мен өзүң ыраазы болгон абалда жанымды алдым. Көпкө дуа кылыш керек, туугандар. Болсо шунча илим алдың, шунча сен илим таркаттың, шунча сен окудуң, үйрөндүң, жашоодо садака кылдың, намаз окудуң, шунча кыйынчылыктар көрүп өлгөндө кафир болуп, не пайдасы дейди? Эч кандай пайдасы деген жок. Ошондуктан не кылыш керек? Жакшы эме сураш керек. Ошол себептен дагы сен кимдин эмне болуп өлүшүн билбегениңден кийин, кимдин Аллахтын алдында кандай экенин билбегениңден кийин, бирөөнүн алдында кантип сен өзүңдү көтөрөсүң эмес? Кантип сен бирөөдөн өзүңдү жогору коесуңчу? Жогору койгон болбойт, туугандар. Баардыгыбыз бирдей элебизчи. Аллахтын алдында баардыгыбыз бирдей. Хадисте пайгамбар эмне дейт? Аллах Таала силердин сулуулугуңарга, силердин күчүңөргө, силердин байлыгыңарга карабайт дейт. Балким Аллах Таала сиздин жүрөгүңөргө карайт дейт. Эми жүрөктөгү нерсени Аллах Таала билет да, сиз бирөөнүн жүрөгүндө эмне бар экенин билбейсиз да. Туурабы? Ошого бирөөнүн алдында өзүдү эч качан көтөргөн болбойт. Мейли биз илимдүү болсок дагы, мейли биз байдын аялы же бай болсок дагы өзүбүзчү, мейли биз кыйын миллионер, бизнесмен болсок дагы вообще көтөргөн болбойт. Адам жөнөкөй болуш керекчи. Пайгамбар жөнөкөй адам эди. Жөнөкөй адам эди. Жаш балдар менен да ойноп кете берет эди. Аял баягы муктаждыгы болгон адамдар келсе, ошолорго да жардамга өзү кете берет эди да пайгамбарыбызчы. Ушунчалык жөнөкөй адам болгон да. Баягындай жардам эмелер келсе, делегация чоң бир мамлекеттерден же болбосо бир башка кошто мамлекеттерден бири сүйлөшүүлөргө келсе, пайгамбарыбыз ажырата албайт эди да. Сахабалардан ошондой эди да, Сахабалардан ушундай эди. Мешитке кирип, окуяда келет, ким кайсы сахаба? Умар радыйаллаху анху точно унутуп жатам. Кыскасы ошол 4 халифанын бирөөсү боюнча келет. Адамдар келип туруп, баягы чоң бир сарайга киребиз, эме киребиз деп ойлогон да, баягы башка мамлекеттен келген адамдарчы, каначы мусулмандардын башчысы десе, көргөзөт да адамдар менен эң ылый жакта отурган мусулмандардын башчысын. Умар радыйаллаху анху тааныбайт көпчүлүгү, билебиз, окуялар толтура тургандар. Ошондуктан адам айырмаланбаш керек. Айырмаланбаш керек деген өзүңдү жогору койбошуң керек эч качанчы, эч нерседе. Сенин макул машинең болсо деле. Аны машинеси жок да, бул эми кедей да. Кедей болгону менен Аллах Тааланын бешикке сенден 500 жыл мурда киришен каяктан билесиң сен ошол кедейлиги менен? Каяктан билесиң, билбейсиң. Ошондуктан бирөөдү төмөн көрүп, анын алды өзү жогору койгон болбойт. Андан кийин мунажия. Ушундай эми бул жаман сыфаттар болчу, Эми жакшы сыфаттар бар. Ошол жакшы сыфаттарды ойлоныш керек. Адам кантип ушуну өзүнүн жашоомо алып келем деп. Мисалга, ушулардан тоба келтирүү, надым, өзүнүн кылган күнөөлөргө, жамандыктарга кайгыруу, капалуу, сабр алал бала. Аллах Таала сыноолорду берет, кыйынчылыктар берет жашоодо. Ошолорго сабыр кылуу, шүгүр, Аллах Тааланын берген неаматтарына, жакшылыктарына шүгүр келүү, хауф, Аллах Тааланын азабынан коркуу, Аллах Тааланын наразы болуп калышынан коркуу, ража, Аллах Тааланын рахматынан, мээриминен үнтүзүү, ва зухд фи дунья, дүйнөгө берилбеш, дүйнөгү жүрөктөн эмес, колдо алып жүрүүсү, ва ихлас, Аллах Таала үчүн гана умтулуу.
Ушул эң чоң адамды жакшылыкка жеткире турган сыфаттардан бири ушул ихлас туугандар. Сен төлкө ар бир кылган нерсең Аллах үчүн гана да. Өзү ушул нерсе сени көптөгөн жамандыктан сактайт негизичи. Кылган нерсең төлкө Аллах үчүн. Сен Аллах үчүн сүйлөйсүң, Аллах үчүн угасың. Аллах үчүн бирөө жакшы көрөсүң, Аллах үчүн бирөө жаман көрөсүң. Аллах үчүн амал кыласың, Аллах үчүн амал таштайсың да. Күнөө иштер, жаман иштер таштайсың, кылбашың керек. Ошонун баардыгы Аллах үчүн, өзүң каалооң үчүн эмес да. Өзүң каалооң үчүн эмес. Уасыдык фи таат. Аллах Таалага ибадат кылууда, Аллах Таалага баш ийүүдө сыдык, чынчыл болуу. Чындап баш ийүү. Сен элдин алдында дагы, өзүң устаздарың, шакирттериң алдында да бирдейсиң да. Аллах Таалага баш ийесиңчи. Ичиң жогунда да ошондойсуң. Анан элдин алдында сен такы болуп, өзүң жогунда элдин алдында башкача намаз окуп, элдин алдында башкача Куран окуп, үйгө барганда башкача Куран окусаң, сенин ибадатың, значит, Кураныңда проблема бар. Сыдык эмессиң, сен чынчыл эмессиң. Сен кылып жаткан амалдарың как будто эл үчүн болуп жаткандай да, ал эми Аллах үчүн эмеси. Ошондуктан амалдарда чынчыл, ихластуу болуш керек. Ва мухаббатиллахи таала, Аллах Тааланы сүйүү, азими, Аллах Таала урмат тосуйла, ва рида, Аллах Таала разы бол, жүрөктөн Аллахка разы болгон жакшы сыфаттардан туугандар. Би афалихи, ошол Аллах Тааланын сага кылган нерселерин. Аллах Таала сени кедей кылып жаратты. Жүрөктөн разы бол ошол нерсеге. Сен билбейсиң ошол кедейчиликте сага кандай жакшылыктар бар экендигин. Аллах билет. Сени бай кылып койгондо, сен тозок болуп калышың толук ыктымал эди. Сени бай кылып койгондо, же ошол миллионердин катыны кылып койгондо, же Трамптын аялы болуп калсаң, кафир болуп өлүп кетет эдең да, туурабы? Азыр ошол Трамптын кылып жаткан иштери баары шерктеш болот эдең да, туурабы? Канча адам өлтүрүлгөн, канча бир жамандыктарга. Же болбосо бир сен ойлодуң да, мен миллионер болсом башкача болом депчи. Жок, Аллах Таала кайсы нерсе жакшы экенин билет Аллах Таала. Ва шаук илей, Аллах Таалага ашыктар болуу. Ашыктар деген баягы берилүү, вал хушу ва таваду лаху. Аллахты хушу кылуу. Хушу деген эмне? Аллах менен алек болуу, Аллах Таала менен мамиледе болуу, ва таваду лаху, Аллах Таалага жөнөкөй болуу. Ушул эмне эң жакшы сыфаттар. Эми туугандар, ушул ар бир сыфатты өзүгө алып келген үчүн, адам аракет кылыш керек. Мисалга, Аллах Тааладан коркуу үчүн ошол сыфатты өзүңө алып келиш үчүн жаңыдай биринчи эме кылабыз, өткөн айтып бердим 3 нерсе. Биринчи белгилейбиз максатты, анан экинчи ошого жете турган аспаптарды табабыз, анан үчүнчүсү ошого карап тынбастан аракет кылабыз. Мисалга ошол сен Аллах Таалага болгон сүйүүнү арттырууну кааладың. Мисалы бул жакта айтып жатат, ва инарада халал мухаббат ва шаук, Аллах Таала берилүүнү, Аллах Тааланын сүйүүнү арттырууну каалай турган болсоң, эме дейт, фалятафаккир фи жалалихи ва жамали. Аллах Тааланын жалали, жакшылыктары боюнча, жалали боюнча, жалал деген кыргызча сөз жок экен, кыскасы ошол жалали боюнча ойлонуш керек. Ва жамали, Аллахтын сулуулугу боюнча. Ар бир кылган ишинде Аллахтын сулуулугу, ва азамати, Аллах Тааланын азаматтуулугу боюнча, ва кибрияи, улуулугу боюнча, ушулар боюнча ойлонсоң, Аллах Таала болгон сүйүүң артат. Бул баягындай көп зикир кылуу, ва залика бин назари фи ажаиби хикмати ва бадаи сун'i. Ушул нерселер немен болот десе, Аллах Таала хикматулууларга көңүл бурбен, Аллах Таала хикматул, ушул жерде Аллахтын даанышмандыгы бар, бул жакта даанышман бар, Аллах Таала жараткан нерселеринде. Мисалга, Аллах Тааладан коркуу сыфат арттыруу үчүн Аллах Тааланын азаптарга көңүл буруш, Аллах Тааланын газабыга, Аллах Таала баягы коомдорду кантип азаптады, бейиштеги тозоктуу адамдар кантип азаптайт, ошол нерсеге көңүл бурсаң, Аллах Тааладан коркуу пайда болот да. Үмүттү арттыруу үчүн Аллах Тааланын мээримине, рахматына, ошолорго көңүл, гафур, карим, ошол сыфаттарга көбүрөөк зикир кылыш керек. Ошон менен эми ар бир сыфаты ушундай туугандар. Бул жакта китепте айтып койдум, мен азыр убактыбыз биздики жаман кетип жатат негедирчи. Могу китепти биз бүгүн 10 бет окушубуз керек эле, кетпей жатат китепчи. Китебиз баракал болуп кетип жатат, биздин сабак баракал болуп жатат, билбейм кысасы. Доктор Муаз менен 2 сабак эле кылып өтүп койгон, чота бизги доктор Муаздан көп болуп кетти го. Эми Аллах пайдалуу эле кылган болсо болду. Ошондуктан ушулардын ичинен эң жакшы ошол сыфаттардын баардыгы өзүгө камтый турган, адамдын ошол сыфаттардын баардыгын пайда кыла турган нерсе Куранды намаздын ичинде тадаббур кылып, ойлонуп окуган. Ушул нерсе ошол жакшы сыфаттарды көп алып келет да. Жакшы сыфаттар көп. Кече сабактарда айтып окшойт, Куранды ойлонуп окуп, түнү менен ибадат кылган жакшы деп. Кээ бир аяттарды кайра кайталоо. Пайгамбардын хадистерин окуу. Ошондуктан туугандар, тапшырма кылайлы иншалла. Күнүгө жок эле дегенде бир хадис, 2 хадис окуп туруңуздар, баягы фазаил амалдан тандырылган хадистерден, фазаил садакаттарда бар. Ошол жактан окуяларды, хадистерди окуп турайлы. Эгерде арабча билсеңиздер, Риядус Салихин китеби бар, ошону окуңуздар. Адабул Муфрат бар. Адабул Муфрат макуланы кое туруңуздар. Сахih Бухари бар, окуй бериңиздер. Болот ошол нерсе. Сахih Муслим бар, окусаңыздар болот ошол китептердичи. Күнүгө 1-2 хадисин окусаңыздар, хадис окусаңыздар, туугандар, нур пайда болотчу.
Хадисте нур пайгамбарга сүйүү артат ошол нерсе мененчи. Анан могул айткан азыркы жакшы сыпаттардын пайда болуусу жардам берет. Мисалга анан ошол хадис жөнүндө окуп койбосун, түшүнүп окуганга аракет кылыш керек адамчы. Караңыздар биле хадисте. Сахл ибн Саъд радиллаху анху айтат: "Жаа Жибрил иля наби саллаллаху алейхи ва саллям." Жабраил алейхиссалам пайгамбарга келди да мынтип айтты dedi. "Я Мухаммад, Мухаммад" dedi. Көңүл бур dedi да, мындай айтканда, "Иш ма ши'та фа иннака майит." Кандай жашабагын, жашагын, өлөсүң баарыбир dedi. Бардыгыбызга эскертме катары караңыз. Кандай жашабагын, өлөсүң баарыбир dedi да. Кандай кааласаң жаша, баарыбир өлөсүң dedi. Алым болуп жашасаң да өлөсүң, Оля болып жашасаң да өлөсүң, кафир болып жашасаң да өлөсүң, шайтан болып жашасаң да өлөсүң. Уа келет бар нерсе. Ва ахбиб ман ахбабта фа иннака муфариқу. Кимди гана каалабагын, ошону жакшы көргүн, сен ошондон ажырайсың барыбыр дейт. Бир гана Аллах Тааланы жакшы көрсөң, Аллах Тааладан ажырабайсың. Ошондон сүйүүгө ылайыктуу, жакшы көрүүгө ылайыктуу болгон зат бир гана Аллах да. Ал эми башка нерселер жакшы амалга, жакшы мамилеге муктаж болгондар, Аял, күйөө, бала чага бул жакшы мамилеге муктаж, жакшы көрүүгө эмес. Түшүндүңбү? Ошол сүйүү бир гана Аллахка болуш керек. Эми бул дүйнөгө карап нерсеге айтты. Кимди гана жакшы көрбөгүн, баарыбир ажырайсың деди. Биз дагы ушундай. Балаңды канча жакшы көрбөгүн, балаң өлөчү, сен өлөсүң. Атаң канча жакшы көрбөгүн, баарыбир атаң өлөчү, сен өлөсүң да, айырмасы жок. Экөөң бирдей өлсөң, кабырда башка жатасың. Кабырда эми чогуу жаталы. Чогуу жатсаң деле баарыбир бири менен бирге боло албайсың. Неге дегенде бул акырет жашоосу. Вa'mal ma shi'ta fa innaka mujzi bihi. Эмне кандай гана амалды кылбагын, сен эмне дейт? Ага жооп бересиң, анын жазасын аласың. Жакшы болсо жакшы жазасын аласың. Жаза деген ошонун сыйлыгын, ошонун акыбетин көрөсүң дейт да. Жакшы амал кылсаң, ошонун жакшылыгын аласың, жаман амал кылсаң, жаман амалын көрөсүңчү. Сумма кале я Мухаммад, анан кийин айтты, Мухаммад ушул нерселерге көңүл бурганыбыздан кийин айтты, эмне деди? Шарафул му'мин, мусулмандын шарапаттуулугу, кыямул лейл, түндөсүн ибадаттарды кылуусунда. Ва иззуху истигнауху анин нас. Ал эми ыззаттуулугу, ыззаттуулук деп кыргыздардан айтабыз, мындай бирөөлөрдүн алдында кор болбоштугун, бирөөлөргө муктаж болбогондугунда. Ошондуктан бирөөлөрдөн сурана бербеш керек. Бирөөлөрдөн сурана берген болбойт, ар бир нерсени сурай берген кыскасы негиз болбойт тугандар. Бул хадис Мустадрак Хакимде келген жана Сахихте айткан. Караңыздар, бир эле хадисте ушунчалык маанида. Жашлап ойлонсоңуз, айтты да, кандай жашабаган баары өлөсүң деди. Кандай амал кылбаган, ошону сен акыбетин көрөсүң деди. Эми өзүңүз ойлонуңуз ар жагынчы. Эми ошого адам эмне экен? Жаңа айткан сыфаттарды эми албетте бул тугандар амалдар оор. Ар бирөөсүн сен азыр заматтап келе албайсың ал нерсеничи. Аны эмне чектеп ал. Бир күн монол нерсеге амал кыл, бир күн бул нерсеге амал кыл. Анан адам билиш керек да. Бул жакта китепте айтат, эмне деп? Адамда бул сен ойлогон өз негизи эле адам өзүн таза деп ойлойт да, билебиз, бар жүрөгүм таза деп билебиз да, баарыбызча кыскасы. Бирок бул нерсе ката. Кыскасы моюнга алгын сен жүрөгүң таза эмес экенинчи. Моюнга алгындагын аракет кыл. Кандай каталарың бар, кандай кемчиликтериң бар, аракет кыл. Сен мисалы жалгоо сыфатың бар. Бардыгыбызда бар тугандар. Ошону оңдогон аракет кылайлы, кантип кетирем. Жаман сыфат. Бардыгыбызда көрө албас сыфат бар. Кантип аракет кылам, кантип кетирем. Бардыгыбызда рия деген нерсе бар. Эл үчүн раса амал кылабыз да, Эл сени мактап койсо, раса нерселерди кыласың да. Ошону кантип оңдойм, кантип ыхласымды түзөйм жана башка тугандар. Ар бирөөсүгө аракет жасаш керек. Туура муну бир баштаганда бардыгы моюнтуп баштап алба. Чекеден бир жума могу аракет кыл. Ошого көнгөндөн кийин, анан кийин аркысы болот. Негизи эле тугандар амалды кылууда биз бул жакта эми толтур амалдарды айттык да, китептин башынан бери бул жака чейин айттык да, эскерттик да ортолордо кээ бир сабактарда, азырдан кайрадан эскертебиз. Мына баштаганда дайыма атырылып бардыгын баштап албаганда кыйналып каласың. Адамдын негизи эле табияты, адамдын ой жүгүртүүсү, адамдын жашоосу эме бере албайт. Не деп коет? Чыдай албайт ал нерсегечи. Ал нерсеге чыдай албайт. Ошондуктан адам аз нерседен баштаган. Сен аз баштагын, эми бул сыфаттар, бул айткан нерселер баягы арам нерселер болсо аны дароо ташташ керек, бардыгын, фарз нерселер баарын аткарыш керек. Мисалы, намаз окуганда дароо 5 убак башташ керек. Хижап кийгенде полный жабышың керек. Мен бүгүн узун кийип турам актырган. Эгер таза болбой жатса, акырын мисалга хижап сен буга чейин тизеңден юбка кийип жүргөн болсоң, кичине ылдыйраак кыл, үстүңдү мойтте көкөрөктөн ачып жүрсөң, эми жаптаган кичине башка жакка кийип жүр, барып анан кийин оронуп каласың өзүңчү. Кыскасы, ал эми
мондай нафил амалдарды айтканыбызда же болбосо мондай иштерди айтканыбызда, баягы фарз менен арамдардан башка мондай кошумча нерселерди айтканыбызда акырындык менен башташ керек. Мисалга күнүгө сен эртең менен кечки зикирге бекем бол. Күнүгө сен 2 бет, 5 бет Кур'ан оку. Күнүгө ушундай менен башта. Bir ай ушундай калбады, bir ай бою саар менен кечки зикирин калбады, bir ай бою сен ошол Кур'ан окуун калбады. Эми кичине көбөйткүн. Эми түнү тажвидка туруп үйрөн. Же болбосо шам менен куптан окуунун ортосунда жарым саат же 10 мүнөт, 5 мүнөт бир жакшы амалдар менен алектен. Анан кийин ошон менен 1 айдан кийин же болбосо 40 күнөн кийин ар бир адам аркандай бекем болгондон кийин калтырбай адат болуп калгандан кийин эмне кыласың? Секен ушинтип көбөйтүп кете бересиң да. Ошол сыяктуу эле бул сыфаттардан өзүңдүн кайсы сыфатың эң жаман ошону кара. Ошону эми оңдоштун жолуна кара. Чота мен сөгүнөт экенмин, ошону таштайын. Кийин ошонун жолдоруна карап кантип таштайсың, эмне кыласың? Мен көп сүйлөйм, гыйбат кылам, кантип таштайм? Ошонун бардыгына көңүл буруп жазып чыктаган. Ушуну жазыш керек туугандар. Жазып алган жакшы, жазып тетрадка алып туруп, макул эч ким түшүнбөй турган тил менен жаза бериңиз. Бир сөздү орусча, бирөөсүн кыргызча, бирөөсүн арабча, бирөөсүн тажикче жазып койсоң да айырмасы жок. Бирөөгө көргөзбөйм десең да окуса да түшүнбөйт алчы. Же болбосо тамалар менен кыскасы өзүңүзгө бир тил ойлоп таап алыңыз да, ошону менен жазып, же болбосо эч кимге көргөзбөй турган жерге бекитип туруп, ошо кеттериңизди же тетрадыңызды ошентип аракет башташ керек да. Жөн эле окуп коюп, иншалла эртең баштайм десеңиз, бул шөйттө калат азырчы. Шайтан ушинтип алдайт адамды. Кеч айттык го, жакшылыкты кийинге калтыруу шайтандан деп, кыскасы. Бирок көп бул азыркы айткан нерсе бул Аллах Таала жакындайм деп аракет кылган адамдар үчүн. Көптөгөн жөнөкөй адамдар туугандар мындай нерселер менен алек боло албайт. Алар жүрөктөгү ооруларды бере албайт туугандар. Ошондуктан ал адамдар сырткы күнөөлөрдү ташташ керек. То есть жаңагыдай ачык мындай денеси менен сезилген күнөөлөрдү, гыйбат, намаз калтыруу, хижаб кийбөө, арам нерсе менен жеп жүргөн болсо арам нерсесин таштоо жана башка деген ушундай нерселерге бардыгы. Мисалы бирөө сигарет чексе сигаретин таштоо жана башка дегенчи. Анан бул жакта алымдарга бир эскертип айтты 280-бетте туугандар. Биздин сабак бүтүп калды, айта албайт экен. Эми бизде азыр арабызда алымдар эле жок болсо керек. Айтсак жакшы болот эди, субханалла. Бирок убактыбыз кетип калып жатат да. Алымдарды иншалла мен башка бир убакта башка бир сабак кылып берем. Иншалла ошондо катышыңыздарчы. Азыр айтып отурсак, эртеңки сабагыбыз полный бияка кетип калат да. 2 бет, 1 бетке эле эртең 1 күндүк сабагыбыз кетип калат. Ошондуктан муну таштайбыз. Ким кааласа ушул 280-беттен 283-ке чейин жакшылап окуп алсын, арабча билгендер албетте. Буюрса кийинкисинде биз Аллах боюнча ойлонуу боюнча иншалла сөз кылабыз туугандар. Же кийинки сабакта айтып береттир балкимчи. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Суралар болсо айтсаңдар болот туугандар. Болсо мен кийинки сабагым бар.